Ар бир адам өмүрүндө бир жолу болсо дагы кофенин даамын татып көргөн. Ошол эле учурда жашоосун кофесиз элестете албагандар да бар. Бул сергитүүчү суусундукту сүйүүчүлөр мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай баада сатып алышат. Айрымдар кофенин бюджеттик сортторуна гана ыраазы болсо, кээ бири кымбат жана эң мыкты даярдалган сортторду тандашат. Статистикага таяна турган болсок, күнүнө 2 миллиард 200 миң чыны кофе ичилет экен. Ал эми өзгөчө элитадагы кофелердин баасы $350 түзөт. Орточо эсеп менен. Ал эми Кыргызстанда мынчалык кофенин баасы кымбат болбосо дагы өзгөчө түрлөрү бар. Алдыда биз сиздерге кардардын көңүлүн көтөрө турган өзгөчө кофе тууралуу тааныштырабыз. 80ге чукул түрү бар кофени ар жерде ар түрдүү шартта даярдашат. Кардарлардын көпчүлүгү бул суусундуктун көңүл сергиткен жытына жана даамына маани беришсе, айрымдары жасалуу ыкмасына да көңүл бурушат. Менин атым Нурлан, 23 жаштамын. Бул кофейня Кыргызстанда кофейня индустриясы өнүгүп баштагандан кийин өзүм жаш кездеги, кандай десем, жаш кезде өзүмдүн ой максатым бар болчу, кофейня ача турганга. Ошону Кыргызстанда ачтык. Жаңы идея келди, бул чет мамлекеттен келген идея, кофенин сүрөтүнө, кофенин үстүнө сүрөт чүрөлү деп. Биринчиден Америка шаарында Ripple Makers деген компания бар. Ошол ачканда аларда оборудованиясы өтө кымбат, но бунун жаңысын Япония шаары чыгарган. Орел и Решкадан көрүп калган болуш керексиңер. Ошонун үстүнө сүрөт чүргөн. Ошол жактан биринчи жолу көргөм да бул нерсени. Бул кетте 4 жыл мурун болуш керек экен. Ачкандан кийин бул биринчиден жаңылык болду Кыргызстанда. Бул келгенде өзүнүн сүрөтүн көргөндө көп киши суктанат бул нерсе менен. Ошо даамы да эмес, сүрөтү да бар экен деп. Рахмат. Кофенин даамынан мурун эле мындай өзгөчө сүрөтү менен көңүлүңүздөрдү көтөрөт экен. Тамагыңыздар таттуу болсун.